Бул учак менен саякаттоо бизди көмүр кычкылтектин ашыкча бөлүнүп чыгуусу тууралуу кабатыр кылбастан күнөөсүз учууга жакындатабы? Бортто керосин жок, колдонулган майлардан жана жүгөрү өндүрүшүнүн калдыктарынан жасалган күйүүчү май гана бар. Прогресс бирок декарбонизациялоо өзгөчө кыйын болгон тармак үчүн бул жетиштүү эмес. Жакын жерлерге адамдар поезд менен жүрүп туруусу эң туура. Океанды кесип өткөн узак сапарларга албетте учакка отуруш керек. Ошондуктан биздин индустрия ошол саякаттоону кайра жаңыланып турган күйүүчү майды колдонуусуна өткөрүшүбүз керек. Авиакомпаниялардын жетекчилери бул рейс эмне кылса болоорун көрсөттү деп айтышат. Бирок бул нормага айланат дегенди билдирбейт. Бул сыяктуу альтернативдик күйүүчү майлар кеңирээк колдонулуусу үчүн аларды ири көлөмдө өндүрүш керек жана ал кымбат. Ошондой эле эмиссияларды кыскартуу максаттарына жетүү үчүн башка технологиялар керек болот. Биз күйүүчү майга болгон муктаждыктарыбыздын көбүн ушундай жол менен өндүрө албайбыз. Анткени бизде азык-түлүк запастары жок. Ал тургай ал күйүүчү майлар абага көмүртек газын такыр чыгарбайт дегенди билдирбейт. Биз муну келечекке карай туура кадам катары карашыбыз керек. Кадимки кыймылдаткычтарды иштеткен электрондук отун боло алган нерсе бул суутек болушу мүмкүн. Бул чыныгы таза технология. Айлана чөйрөнү коргогон активисттер азырынча адамдар азыраак учуп турушу керек деп айтып келишет. Биз учак менен саякаттоону азайтышыбыз керек. Учуу өтө зарыл болсо, анда жашыл күйүүчү майларды колдонгон учактар менен учуу керек. Биз адамдардын учууларын уланта беришин каалайбыз. Бирок муну айлана чөйрөгө зыян келтирбеген жолдор менен жасагыбыз келет. Ошондуктан туруктуу авиациялык күйүүчү май, суутек маселеси, электр технология маселелери маанилүү. Мунун баары келечекти карай сапардын бир бөлүгү. Авиакомпаниялар жана министрлер бул сыяктуу күйүүчү майлар авиация тармагын жашылдандырууда чоң роль ойной алат деп ырасташат. Бирок алдыда дагы узак жол бар жана бул жүргүнчүлөр көбүрөөк төлөшү керек болот дегенди билдирет.